Аксакал, бир кыска суроом бар. Ричард Хейвит деген байке кыргыздарды жөөттөрдөн таратып атат да, жана жоголуп кеткен 12-чи коленасы, урусу сыйыр кыргыздар болушуңар мүмкүнсүңөр деп атат. Мен ошол үчүн сизге келип отурам да. Кандай дейсиз? Ричард Хейвиттин бай маалыматын мен толук эле биле элек болсом өзүңдөн угдум. Бирок ал туура эмес пикирди айтып атат. Кыргыздар эч качан эбирейден тараган эмес. Буга чейин эми буланы өзүң деле билесиң. Кыргыздарды тиги түп атасы Лилин десе тиги Виктор Иванович Козодой аны деле уралашып ага деле сыйлык берип коесуз. Ага чейин тиги түп атаңар түрк десе ага деле макул болуп коесуз. Андан кийин түп атаңар тиги уйгур болуп уйгурдун алдында 95 жыл кулмалай болгон деп жазса тиги Виктор Козодой буга да макул болдуңар. Эми Кытайлар дагы биздин алдыбызда болгонсуңар деп биз дагы силердин атаңарыбыз деп эртең чыга турган болсо буга да макул болгон атабыз. Кытайлар эмес, чиндер. Чин ханзулар. Анан эми Ричард Хейвит тиги окшоштуктар тууралуу айтып, калама салама анан канды тиги мынтип койчу экендик. Мындай бул караманча туура эмес деп эсептейм. Кыргыздар эч качан ар кайсы улуттун алдында болгон эмес. Кыргыздар империя кургандан кийин империянын таасири бүт элге тараган. Ошо империянын алдындагы элдерге, анын ичинде еврейлерге дагы. Анан ошондон жанагы Ибрагимдин, Дөөлөстүн урпагы Ибрагим. Дөөлөс урусунун бул кыргыз урусу да. Ошол кыргыз урусунун урпагы Ибрагим Калай-Лур Рахман деп аталат өзүнүн атын мен билген. Биздин доорго чейин 1300 жылдары жашап өткөн пайгамбар. Анын аялы ошо Сара, анан тиги Ажара деген болгон. Саранын иниси Лут деп коет. Ал жөөт. Сара өзү. Сара жөөт, ооба. Анан ошондон төрөлгөн балдар ошо Жакып деп атабыз, Ишкак деп атабыз, Исаак деп атабыз, Жусуп деп атабыз. Бул ошол Ибрагим пайгамбардын баласы да. Атасы кыргыз болуп атабы? Атасы менен кетеби же энеси менен кетеби?